Биздин өлкөбүздүн чоң кемчиликтеринин бири таштанды жайлары болуп саналат. Борборубуздагы көптөгөн акция жана маалымат компанияларына карабай таштандылар азайып калган жери жок. Анын үстүндө тазалык муниципалдык ишканасынын бир жетекчиден кийинкисине жоопкерчиликсизден шаманасы сыяктуу бири-бирине өткөн абдан чоң карызы бар. Шаардык таштанды жайы боюнча чексиз сөз кылууга болот. Альтернатива калдыктарды топтоо ыкмалары жана аларды сорттоп, катуу тиричилик таштандыларын кайрадан иштетүү боюнча Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын өз ооздорунан кененирээк кийинки репортажда. Бишкектин таштанды талаасы. Бул жерге шаардык таштандылардын баардыгы төгүлөт. Эч кандай сорттоо иштери жасалбастан толугу менен бир үймөккө чогултулат. Ал эми жер кыртышынын сакталышы тууралуу кеп кылбай эле коелу. Эгерде калыбына келтирүү маселеси кабыргасынан коюлбаса, бул жердин келечеги эмне болот? Бул райондук экосистемасынын калыбына келтирүүдөгү дагы туңгуюк суроо. Ал арада маселе үстүртөдөн каралууда. Таштандыларды өз-өзүнчө бөлүштүрүү. Анын үстүндө бул долбоор мамлекеттик бюджетке ийри чыгым гана кетирбестен пайда да алып келмекчи. Он вообще не дорог. Бул негизинен арзан эле турат. Туроо керек болсо баасын эмес, мамиледе болууда. Башкача айтканда бул көйгөйдү чечүүдө маселени өзгөртүш керек. Бирок калкыбыз мурдагыдай иштөөгө көнүп алып, өзгөрүүнү каалабаса, мында ушундан чоң маселе жаралууда. Вот в этом есть самая большая проблема. Нужно их просто менять. Депутаттын пикири боюнча шаарды таза сактоого катышуучулардын катуу кепилдик мамилелерден турган мамлекеттик жеке өнөктөштүгү жардамга келе алат. Ал мамилелер таштандыларды чыгаруу, калыбына келтирүү жана ошол райондорду таза кармоо жоопкерчиликтери жүктөлөт. Алардын кепилдиги шаар жана муниципалитетке болгон жоопкерчилиги. Ошондой эле ишкананын ээ болгон каражаттарына негизделип ишмердүүлүгү камсыздалышы керек. Ал эми муниципалитеттик ишкана болгон тазалыктагы жеке ишканалар менен бирдей шарттарда тендерге катышууга тийиш. Таза шаар маселесин чечүүдө жана башка көйгөйлөрдө сөзсүз мамлекеттик жеке өнөктөштүк болуусу шарт. Ошондо гана бул компаниялар салыктардын акчасын техника сатып алууга коротпостон өз каражаттарын сарптай башташат. Ошондо гана акчаларына таштанды челектерин сатып алышат. Элдерге таштандыларды бөлөк-бөлөк таштоосун сурана башташат. Аларга өздөрү катышып жана төлөө жүргүзүшөт. Шаар эч жактан бери күткөн натыйжага дароо жетишет. Таштандыларды өз-өзүнчө топтоону Кумтөр тоо кенчилери алгачкылардан болуп сунушташты. Ал эми Кумтөр кен жеринде катуу таштандылардын 3 түрү менен иш жүргүзүлөт. Аларга өндүрүштүк, катуу тиричилик жана зыяндуу калдыктар кирет. Биринчиден былтыркы жылы бул эки таштанды жайын ишке киргизгенбиз. Чындыгында бул 74-жылдан бери Кыргызстандагы талапка ылайык долбоор менен жасалган алгачкы ушундай имарат болууда. Бул баардык экологиялык жана инженердик талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасындагы инженердик объектиси болуп саналат. Экологическим и инженерным требованиям, которые действуют в Кыргызской республике. Бир караганда бул чуңкурлар адаттагыдай эле көрүнөт. Чындыгында бир канча сактоо баскычтары бар жалпы инженердик долбоор болуп саналат. Бул жайдын түбү геомембран жылтырагы менен капталып, жер кыртышына баардык агынтыларды өткөрбөйт. Мындан тышкары кен жери жабылгандан кийин калыбына келтирүү планы иштелип чыккан. Бул жай 30 сантиметрдик кубаттуу материал менен капталып, негизинен таштар жана андан кийин 20 сантиметрдик борпоң түшүмдүү катмар топурак төшөлөт. Ага жергиликтүү жашыл чөп-чарлар жана тал теректер тигилет. Говоря о твердых бытовых отходах, Эгерде катуу тиричилик таштандылар тууралуу айтсам, акыркы 2 айдан бери биз катуу тиричилик калдыктарды бөлөк-бөлөк кылып топтоону пландап жатабыз. Анткени бул таштанды жайы өз-өзүнчө топтоо шарттары аркылуу 26-жылга чейин эсептелген. Эгерде кен жериндеги чогулган таштандылардын ичин карасак, анда болжол менен 25-30% кайра иштетүүгө жарабайт. Биз күнүнө алган шарттуу түрдө тонналаган таштандылардын ордуна 2-4 эсе калдыктарды азайта алабыз дегенди түшүндүрөт. безусловные тонны отходов. Бул кен жериндеги катуу тиричилик таштандыларын бөлүштүрүү жайы. Темирлер, желим, өндүрүштө колдонулган майлар, жыгач, кардондор. Бул жерде баардыгы майдаланып, калдыксыз өндүрүш болуп саналат. Андан ары жергиликтүү кайра иштетүүчү өнөр жайларга жөнөтүүгө даярдалат. Колесоларды өзүнчө бир фирма алып кетет. Алар дагы колесоларды перерабатывать этишет, утилизация кылышат. Пластикти да өзүнчө организациялар бар. Алар да келип өздөрү кишилер келет, заготовка кылышат. Биз бияктан даярдап беребиз. Пластиктердин баарын заготовка кылып өздөрү даярдашат. Биздин балдар болсо погрузка
сортировка ошолоруна жардам беришет. Бул долбоордо экологиялык гана эмес, экономикалык дагы прогресс бар. 2 жыл ичинде таштандыларды иштетүү жана өткөрүү так жолго коюлган. Кумтор менен иштешкен көмөкчү чарбалардан тышкары Балыкчы шаарындагы Автовнештранс сыяктуу жергиликтүү атамекендик компаниялары таштандыларды иштетүүгө алышат. Ошентип кардар базары так түзүлүүдө. Бул масштабтуу долбоор бири-бирине акча таап, жеке ишкерлигин өнүктүрүүгө көмөктөшкөн көптөгөн кыргызстандык компаниялар тартылган. Переработка, особенно пластик. 300 жыл жоголбогон желимдерди кайра иштетип жатса, же алар такыр эрибесечи, ага карабай адамдар иштетип жатышат. Мындай нерселерге салыктан бошотуу керек. Алар биринчиден иш ордуларын түзүп, соцфондко төлөп, салыкка киреш алып келүүдө. Ошол үчүн бошотуу зарыл. Себеби алар бизге, балдарыбызга, небере чөбөрөлөрүбүзгө таза шаар таштап кетүүдө. Для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков. Мындан тышкары айлана чөйрөнү сактоо жана таштандыларды туура топтоо маданияты боюнча Үгүт компаниясы долбоор алкагында Кумтор кен жери кызматкерлери арасында жалпы өнөктүк башталды. Биздин өлкөбүз жок дегенде борбор шаарыбыз деңгээлде ушундай долбоорду эске алып, таштандыларды бөлүштүрүп, сорттоп, кайра иштетип жана экинчи жолу колдонууга ылайыктуу калдыктарды кайра иштетүү планын иштеп чыкса болмок. Бул экологиялык жактан коопсуз жана кошумча иш орундарын түзөт. Айрыкча биздин эч жактан бери үмүттөнүп келаткан Жашыл жана таза Фрунзе шаары сыяктуу калаага жетүү тилегибизди ишке ашырмак.